Урматтуу министр, сизге суроо. Инспекцияны эмне үчүн алам деп атасыз? Мен жакшы түшүнбөй атам. Инспекцияны талашкан жокмун. Жок, ал инспекцияны кошуп бер деп өткөндө сүйлөшкөндө айттым го. Инспекцияны кошуп бергиле, анан мен посторду коем деп. Жок, инспекцияда өзүнүн эмеси бар. Азыркы инспекцияда саясатты ишке ашыруу жолдору да бар экен. Ошол эле ветеринариянын бул малдарды ден соолугун контролдоо, ошол боюнча функциялары азыр инспекцияда бар экен да. Ошол боюнча бизге өткөзүп бериш керек. Бул мыйзам боюнча, техникалык регуляция мыйзам боюнча ошондой болуш керек. Бул учурунда билбейм негедир инспекцияга өтүп кеттир да. Инспекция деген только көзөмөл кылыш керек. Азыр болсо ишке ашырып дагы кайра көзөмөлдөп атат. Өзүн көзөмөлдөп атат да. Мындай өткөндө айттыңыз, ошо 2 пост койсом мен малдардын контрабандасын токтотот элем деп. Ошо силердин жумушпу? Контрабанда. Айыл чарбага киреби? Контрабанда деген бул азык-түлүк коопсуздугуна таасир этип атат. Ошол үчүн эми бул биздин түздөн түз болбосо дагы бул жалпы өкмөт менен биргеликте биз ишти жүргүзүп контрабанданы токтотуш керек. Бул жалпы улуттук коопсуздукка жооп бериш керек. Сиздин жумушуңузга кирбейт негизи кыскасы. Андайын. Азыр сизде данный барбы? Россиядан канча мал келип атат бизге? Барбы? Жанайка канча мал келип Россиядан? Маалымат кимде болсо жооп берип коерсуз? Беркансыз. Кошумча. Биздин курирующий зам. Бул жерде эң негизгиси жанагы асыл тукум малы киргизилип атат. Ал кирген малдын заключенияны биз департамент берет. Канча кирип атат, канча? Азыр где-то бир эме кылганда мындай көп кыскасы билбейсиң, Жаныбек. Көп баш кирген жок, 40-50ден киргизип атышат фермерлер. Бул боюнча информацияңар барбы? Россиядан малдап келип биздин ишкерлер Өзбекстанга сатып атат деген. Ооба, андай дагы бар. Ошо Токмок базарына дагы барганда как раз ошондой кишилер менен жолуктук. Алар айтып атышат, биз Россиядан алып келебиз, бияктан аткорм кылабыз, кайра сатабыз дегендей. Ошого бут тосуп атасыз да кыскасы. Ошол Россиядан келген малга. Биз баарын түшүнүп атабыз, бирок азыр мындай кайра эле таразага койгондо жанагы кыскараак убакыт кетип атат. 6 миллион 10 миң ишкер мал өндүргөн, анан калганы 6 миллион кишиге каршы чыгып келип калып атат деп атасыз. Ушуну мага бөлүп түшүндүрүп берчи. Эми бул бир тарапка ушул саясий чечим болуп атат да. Бир тарапта 10 миң, бир тарапта 6 миллион, туурабы? Бул жерде ушу саясий чечим кабыл алыш керек болду. Анткени эгерде биз бааны өсүшүндө токтотпосок, жалпы калың катмар элдин арасында эми баары эле малды кармабайт да. Биякта мына Бишкекте эле 1 миллион киши ал малды кармабайт. Айылда дагы бүт баарында мал жок. Баарында эмес. Анан ошондуктан эми бул саясий чечим. Телек анын баарын уктуп. Стабилизация керек. Менин билишим боюнча где-то бир 2,5 миллион, 2 миллиондон ашык киши мал кармайт, үйлөрүндө болсо дагы. Анан 2 миллион киши шаарда жашаса, 1,5 миллион Россияда жүрсө, эмнени салыштырып атасың сен? Бул жерде көбүнчө наразычылык чоң тетиги 500 миң башты кармаган бул жерде дале биздин ошондой чарбалар бар болгон кишилер бар да. Ошонун жалпы орточо где-то 10 миңдей чоң чарбалардын кызыкчылыгы биякта болуп атат да. Именно ошолордун кызыкчылыгы мал сатайын дегендер. Ошолор именно кызыгып атат. Малды саталы, малдын баасы өссүн деп. Ошого сен бут тосуп атасың. Ошо аны 6 миң кишиге каршы, 6 миллион кишиге каршы коюп атасың. Базарга маска кийип алып бардым, жашынып дейсиз, ошоңуз туурабы? Баасын билиш керек да. Андай туура эмес. Наоборот, айтып коюп, мен баратам деп чыкып кийинип, костюмшум кийинип алып эл менен жолугуп кел. Ат башыга барып келчи, эмне деген сөз алат экенсиң, бу жерге барып алып. Жок, андан кийин масканы чечип эл менен сүйлөштүм. Чечпей эле бар түз эле. Эми урматтуу депутаттар, эгер биздин полномочиябызга жатса, ушу запрет кылган законду кол көтөрүү менен отменять этип койбойлубу, эгер биздин полномочиябызга жатса? 10 секунд. Элдин баары эле ушу законго каршы чыгат, депутаттардын баары каршы чыкты. Анан биз высший орган болгондон кийин ушул законду токтотконго укугубуз барбы? Рахмат. Бул эми биринчиден закон эмес, бул өкмөттүн токтому менен бекилгенби? Телек мырза?
сунуш берип атабыз, эми токтомду карап чыгат деген ойдобуз. Убактылуу мөөнөткө берилген экен. Рахмат.